Таң эртелеп башталган иш өз натыйжасын бербей койбойт. Мезгил талабына шайкеш иштөө менен үй-бүлөнүн бүтүндүгүн, балдарды коргоого басым жасаган Тоң райондук эмгек жана социалдык өнүгүү башкармалыгында өз ишин мыкты билген адистер эмгектенип келет. Жаңы ыкмада санариптештирүү жолу менен түндүк базасында тейлөө жүргүзүп, жөлөк пулдарды чектөө жакшы жолго салынган. Түндүк системасына кошулуп, былтырдан баштап ушу пособие чектөөдө ар кандай иш аракеттерде биз уже база аркылуу элдерди чектей баштадык. Бизге өтө жеңилдик болду. Андан ары тышкары биз өзүнчө башкармалыктар менен иш алып атабыз. Башкармалыктын ишинин алкагында 2019 жылы февраль айында иштеп аткан ишчилер менен биз бир базаны ойлоп таап, смартфон аркылуу кире алат. Каалаган кишини кирип, ошо смартфон аркылуу базадан карап, жөлөк пул чектелген адамдардын тизмеси да болот аякта. Андан тышкары ошол базада дагы жөлөк пулга кайсы тиешелүү документтер бар, ар кандай путевкалар, жанагы жеңилдиктер ала турган нерселер, төлөнүп турган акчалай компенсациялардын баарын кандай шарттала турган таризде бүт тизмеленген электрондук вариантын ошону ачтык. Бардык акимдерди, жанагы айыл өкмөттөрдүн айыл башчыларына чейин соцсайдистерди, жергиликтүү соцсайдистердин баарын чакырып презентация кылып, ошол база жөнүндө түшүндүрмө иштерин көрсөттүк. Эң биринчи келгенде, бул жумушка келгенде, баягы элдердин көйгөйү ушул да, мага чектелдиби, чектелген жокпу, кандай эмне документ керек деген аябай мындай телефонум мындайча айтканда аябай көп звоноктор келип атты, баягы чалуулар келип атты. Ар бир адамга түшүндүрүп, ошону ойго келген үчүн баягы ушу базаны ачтык да, смартфон аркылуу. Айыл башчы, соцсайдис жана айыл өкмөтүнүн өзү стат ошол жактагы катчыларына чейин инструкциясын көрсөтүп, мына ошентип ачсаңар, ошол жакта кандай документтерди топтоп келе аласыңар. Андан тышкары ошол пособие чектелди ал адамга, кандай бир адамдарга ошол мурун документ тапшырса, ошол биздин базабызда көрсөтө турган тизме бар да. Балдарды коргоо, ал арада мүмкүнчүлүгү чектелген өспүрүмдөргө мамлекеттик деңгээлде берилүүчү жардамдарды өз дарегине жеткирүү багытында тийиштүү иштер жасалып келет. Эң оболу үй-бүлөнүн бүтүндүгүн сактоо, турмуштун оор кырдаалга туш болгон балдарга жакындан жардам көрсөтүү үчүн эмгектенген адистердин бош убактысы жок эсе. Ушул жанагы жарандарды пособие ала турганда, ошо жөлөк пул ала турган жарандарды смартфондон караса, смартфон аркылуу караса болот. Ал смартфон аркылуу карап, ушул программаны түзүү, ушул биздин жетекчилигибиз өзү ойлонуп, ар бир айыл башчылар, айыл өкмөттөр, социалдык кызматкерлер, социалдык адистер өзлөрүнүн ушул телефонуна, жанагы уюлдук телефонуна жүктөп ошол программаны, ошол кайсыл жаран канча сом алып атканын, жанагы чектелген жөлөк пулдар канча сом болуп аткандарын баарын ошол программа менен көрсө болот да. Азыр ушул айтып тургандагы нерсебиз, ушул бизде өлкөбүздө жана коронавируска каршы азыр көп жумуштар жүргүзүлдү. Мисалы 1227.түндүк.kg сайты ачылып, ал боюнча биз абдан көп иштерди жүргүздүк. 2012 жылдан бери балдарды багып алуучу үй-бүлөлөр менен тыгыз иш жүргүзүп, учурда Тоң районунда фостердик үй-бүлөлөр өз нугуна түшүп калган маалы. Адистердин такай көзөмөлүндө болгон балдар атайын мөөнөтү менен багылып жаткан үй-бүлөлөргө көнүп, мамлекеттик тийиштүү жардамдар берилип келет. Окуп үйрөнүп келгенбиз. Балдарды багып баштаганыма 1 жылдан ашты. Башында кыйналдык, кыйын иштер көп эле болот экен. Балдарда башында кыйналат экенбиз, анан көндүк. Азыр болсо өзүмдүн балдарымды эле багып көнүп калдым. Азыр аябай жакшы, көнүштүү, ден соолуктары жакшы. Эгиз кызым бирөөсү менен больницага жатып, жалга барып, аяктан лечение алдырып келдим. Детский паралич экен немесинде. ДЦП деп чыгарып берди, детский деп. Жана бир жак бутунан 1,5 сантиметр кыска
ортопедский врачка көргөзүп атайын ортопедский ботинка кийгизип атам азыр. Жайкысын, эми зимасын алып берем да, летомун кийгизип атам да. Жакшы азыр өзүм балдарымда эле көнүп калды, анан келип бияктын райондун больницасынан лечение алып турабыз, 1,5 ай сайын барып турабыз. 10 күндөн лечение алабыз, эс алабыз, кайра 10 күндөн. Эми буюрса ак суу, карантин бүтсө ак сууга барабыз. Биздин бөлүм негизинен бала маселеси боюнча иштеп келе жатат. Бүгүнкү күндө мамлекетибиздин саясаты үй бүлөлүк баалуулукту сактоо болуп эсептелгендиктен биз мүмкүн болушунча ушу баланын укугунун сакталышын, үй бүлөдө чоңоюшун, билим алышын, ден соолугунун сакталышы боюнча иштеп жатабыз. Эми биз 2012 жылы өкмөттүн атайын багып алуучу үй бүлө жөнүндө жобосу чыккан. Ошол жобого ылайык биз 2015 жылдан баштап багып алуучу үй бүлөнү түзүү боюнча иштеп келебиз. 2015 жылы 2 үй бүлө түзүлүп атайын окуудан өткөн. Ал эми 2018 жылы 7 үй бүлө окутулду. 2019 жылы 5 үй бүлөнү окуттук. Бүгүнкү күндө бизде 12 үй бүлө түзүлгөн, багып алуучу үй бүлө. Бул үй бүлөдө 13 бала жайгашылган. Баланын биз толук мыйзамдуу кызыкчылыгын сактоо максатында ден соолугунун сакталышын, билим алышын, ошол үй бүлөдө өзүнүн үй бүлөсүндөй абалда чоңоюшун эске алып, жанагы өзүнүн ата-энеси менен да байланышын үзбөй, ошол үй бүлө менен кызматташып келатабыз. Биз эң алгач эмгек келишимин түзөбүз үй бүлө менен. Үй бүлө атайын окуудан өтүп келгенден кийин эмгек келишимин түзүп, ошонун негизинде анан иштеп келебиз. Электрондук түрдө жаңы ыкмада санариптештирүү аркылуу азыр район тургундары жөлөк пул алуу үчүн атайын программа менен уюлдук телефондорунан тийиштүү маалыматтарды ала алышат. Аталган башкармалык район тургундарынан келген арыздарды карап чыгуу, ишке орноштуруу боюнча да айтарлык аракеттерди көргөн. Туруктуу иши жок 800 адам каттоодо турса, жыл ичинде 100дөн ашуун район тургуну коомдук ишке тартылган. Биздин бөлүмдө бүгүнкү күндө 898 адам каттоодо турат жумушсуздук боюнча. Анын ичинен 641 аял киши, 219 жаштар. Биздин бөлүмдүн эң алгачкы милдеттери активдүү иш-чараларга жумушсуздарды тартуу. Мисалы быйылкы 20-жылдын башынан бери биз коомдук ишке 113 кишини тарттык. Алар бул жазгы талаачылык жумушка, айыл өкмөттө болгон инфраструктураны оңдоо, көчөлөрдү тазалоо, трассаны тазалоо иштерине тартылышты 113 киши. Андан тышкары кесиптик окутууга февраль айынын башынан баштап 80 кишини тартканбыз. 80 киши газ электр ширетүүчүгө, ашпозчуга, портнойго, оператор ПКга тартылган 80 киши. Азыр бүгүнкү күндө 77си окуусун мына бүгүнкү карантинге байланыштуу жабылган кесиптик окуулар. Бүгүндөн баштап уже кайра улантылууда кесиптик окутуулар. Биз эми эң алгачкы милдет биздики ошол активдүү иш-чаралар, кесиптик окутуу, коомдук иш. Андан тышкары биз ТЖС үй бүлөлөрү жанагы жашоодо кырдаалда оор үй бүлөлөр менен да иш алып барабыз. Аларга консультация берип, жана бизде болгон вакансияларга тартканга аракет кылабыз. Андан тышкары пробация органында 14 Тоң району боюнча 14 киши турса, ошо 14 кишиге тең биз февраль-март айларында консультация берип, анын ичинен бир Актерек айыл өкмөттүнүн бирөөнү кесиптик окутууга тарттык. Андан тышкары 4 каттоого алынды. Мына 1-июндөн баштап Кудай буйрса алар бул коомдук ишке тартыла башташты. Балдарды коргоо жаатында атайын адистер тыным албаган эмгек жумшап, ал жыйынтыктуу болуп келээрин айткан башкармалыктын башчысы Адилет Кошубаев 2018 жылдан бери жааматты жетектеп, бир катар маселелерди тизмектеп жүзөгө ашырган. Бала маселе болобу, асырабы маселе болобу, шыгыл барганда көчөдө калып калган, каралбай калган балдар болобу, ошонун бүт камтый турган, ошонун баарын тейлей турган башкармалыкта. Дагы айттым, белгилегечи ушу балдар боюнча, белгилегечи биздин Кыргызстан боюнча, баягы президенттин указына жараша Кыргызстан боюнча биз 2-орундабыз, фостердик семья боюнча. Өнүктүрүүчү азыркы учурда 11 семья бар. Жетегиз 1-чи местада, биз 2-чи республика боюнча 2-чи местадабыз. Эң тажрыйбалуу фостердик семьянын бизде. Бүт ушул мамлекеттик эмес уюмдар келип бизге ушул мониторинг жүргүзүп кетишет. Бизден консультация алып кетишет. Жеке эле биздин райондогу балдарды эмес, мына жакында Ак Суу районундагы
Инвалид баланы да биз да багып атабыз, фостердик семьяда багып, ошону обслуживать этип атабыз, кызмат көрсөтүп атабыз. Кудайга шүгүр, эми жакшы иштерди алып атабыз балдар боюнча. Дагы биздин көп пландарыбыз бар. Ушул фостердик семья жеке эле ушул 3-4 айылдан эмес, дагы көбөйтүп 30 айылдын ичинен бир калп айтпайын, бир 10 айылга чейин жеткизели деген бир максат коюп атабыз. Буюрса ошол фостердик семья балыкчыдан баштап аракет кылабыз, ар бир айылда кайта бир 2 айылда бир фостердик семья болсун депчи. Ошо окутуу жүргүзүп, ошону көбөйтөлү деген максат коюп атабыз. Мындан тышкары ошол биздин коллективде 12 киши биздин өзүнүн аппаратыбыз бар. Жалпысынан 32 киши иштейт. 12 бизде социалдык кызматкерлер дейбиз. Алар статустары жок, бирок социалдык кызматкер жер-жеринде айылдагы бүт улгайган адамдардан баштап каралбаган адамдарга чейин бүт ошо тейлөөлөр ошолор кызмат көрсөтүшөт. Эми алардын жумуштары оор, зарплатасы аз, конечно, статусу дагы жок. Ошо да көйгөй болуп турат. Кудай буйрса жогорку жакта министрликте чечет болуш керек деген ойдобуз. Ошол жалпысынан айта кетчү нерсе, иштерибиз алгылыктуу жүргөнгө аракет кылып атабыз. Ынтымакта баарын иш алып баратабыз. Биз баардык тармак менен иш алып бараткандан кийин ушул Тоң райондук социалдык коргоо бөлүмү менен ушул иш алып барып атабыз бир 2 жылдан бери. Ушул ДЦП балдарды коет, мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын ушул район ичинде ушул 70 санды түзөт экен. Ошол 70 балдардын өзгөчө бул ДЦП болгон балдарга ушул өзүбүз тоолорон коому жамааты атайын жардамдар берип келатабыз. Ушул ишканаларга, жеке адамдарга да кайрылып, ушуну жардамдар берип келатабыз, алып берип. Анан ушул былтыр дагы мына ушул 2019-жылды Кумтөр компаниясы менен ушул биз коомдун атынан кайрылуу жазып 3 коляска алып бергенбиз. Ал коляскалар многофункциональный коляска деп аталат экен эми баягы. Бизде Кыргызстанда алар 60 000 сом турат экен. Анан Польшадан чыгат экен, ошо Польшадан өзү 40 000 ушундай сом менен келип атат азыр. Анан былтыр ушу Тоң району боюнча 3 балага бергенбиз, мүмкүнчүлүгү чектелген. Быйыл дагы ушул 5 коляскага алып берип атабыз ушул биздин коомдун атынан. Ушу дагы Тоң районуна 5 балага, мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга дагы 5 коляска келип атат. Келечекте пландарыбыз бар. Ал келечекте пландарыбыз мына Кажыс айылындагы айылда көптөн бери чечилбей жүргөн имарат бар эле. Ошол имарат сот үстүндө жүрүп эле андан ары документтер чечилбей жүргөн экен. Ошол документтерин чечип, азыр имаратты биздин өзүбүздүн балансыбызга алдык башкармалыкта. Ал эми келечекте ошол баягы ар кандай сүйлөшүүлөр жүргүзүп атабыз. Ошол имаратты майып адамдарга бир кичинекей цех ачсак деген максат коюп атабыз. Буюрса эми Министерство өнүгүү министрлигине барып келдик. Аяктан бери сүйлөшүүлөр жүргүздү. Биздин сметаларыбыздын баардык проектлерибизди бердик. Алар дагы инвестор тапканга аракет кылабыз деп сөздөрүн берип атышат. Ошол жүзүндө иштеп атабыз. Иш билгилиги жогору адистердин көч башында туруп, кандай гана маселе жаралбасын тийиштүү деңгээлде чечүү менен жетектеп келген Тоң райондук башкармалыктын башчысы Адилет Кошубаевга жамааты да ыраазы. Алдыда аткарылуучу иштерди тизмектеген башкармалыктын жалпы жамааты район боюнча үлгү көрсөтүүчү аракеттерди көрүп, турмуштук оор кырдаалга туш болгон эл этелине жакындан көмөк көрсөтүү менен элек.